Кыргыз Республикасынын премьер-министри Тажикстан мамлекетинде болгон суу энергетика долбоорун колдоору Душанбедеги конференцияда белгилүү болду. Суу кызматташтыгы боюнча жогорку деңгээлдеги эл аралык конференцияны Тажикстандын өкмөт башчысы Акил Акилов ачып, президент Эмомали Рахмонго сөз берди. Тажикстандын өкмөт башчысы өз кезегинде таза суу боюнча биргелешкен долбоорго 10 жыл болгонун белгилеп, суу кызматташтыгы боюнча жол картасын түзүүнү сунуштады. Эки өлкө үчүн транзиттик коридорлорду диверсификациялоо актуалдуу жана маанилүү маселе болуп саналат. Биз биргеликте бул максаттарга тезирээк жана натыйжалуу түрдө жетише алабыз. Эки өлкө ортосундагы базалык кызматташуу катары чектеш райондордун байланышын чыңдоо маселеси каралат. Ошондой эле бул жааттагы тийиштүү органдар чек ара чатактарынын алдын алуу максатында тыгыз байланышта иш алып баруубуз керек. Кезегинде өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев акыркы кездерде Кыргызстан өз муктаждыгы үчүн өлкөнүн жалпы суу булактарынын 20% колдонуп жаткандыгын айтты. Премьер-министрдин баамында Кыргызстан Тажикстандын жана Ооганстандын Борбор Азия боюнча суу запастары боюнча бай мамлекеттер болуп саналат. Өз сөзүндө өкмөт башчы мөңгүлөрдүн эриши аймактагы суунун сарамжалсыз пайдалануунун жыйынтыгы экендигине токтолду. Суу энергетикасы кызматташтыгы боюнча Кыргызстан суу энергетика багытында аймактардын кызыкчылыктарына жана Борбордук Азия суу энергетика ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга өзгөчө көңүл бурууга аракет жасап келебиз. Иш-чарага Өзбекстандын тийиштүү мекемелеринин өкүлдөрү катышып жатат. Айта кетчү жагдай, Өзбекстан бир нече ирет Кыргызстандагы Камбарата 1 жана Тажикстандагы Ролгун ГЭСтерин курулуштарына каршылык билдирип, ар кандай кооптонууларын айтып келген. Эки тараптын расмий сапардын алкагында өкмөт башчы Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын өкүлү Мирас Салфиянча жана Евро биримдигинин Борбор Азия боюнча өкүлү Патриса Флор менен жолугушууларды өткөрдү. Түштөн кийин Кыргызстандын өкмөт башчысы Тажикстандын премьер-министри Акил Акилов менен тар жана кең чөйрөдө жолугушту. 2012 жылы жана 2013 жылдын биринчи жарым жылдыгында биздин мамлекеттер ортосундагы соода көлөмүнүн өскөндүгүнө карабай, биздеги мүмкүнчүлүктөрдү эске алганда экономикалык кызматташтык тараптарды канааттандыра албай келет жана бул багытта биргелешкен ишкердикти жандандырышыбыз керек. Экономика, тоо-кен, өнөр жай, электротехникалык өндүрүш, айыл чарба өндүрүп чыгаруу кооперативи, биргелешкен ишканаларды уюштуруу жана биргелешкен соода товардык номенклатураны кеңейтүү секторлорунун мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн зарыл чараларды кабыл алышыбыз керек. Андан соң премьер-министр Тажикстандын президенти менен жолугушту. Негизинен кыргыз-тажик сүйлөшүүлөрүндө соода-экономикалык, маданий-гуманитардык байланыштар жана чек ара кызматташтыгы тууралуу талкууланат. Душанбе шаарындагы жолугушуулардан соң чек ара маселелери жакшы жыйынтык берилери күтүлүүдө. Акыркы 7 ай ичинде Ош шаарында жөө жүргүнчүлөрдүн кесепетинен 51 жол кырсыгы катталган. Анын натыйжасында 54 адам түрдүү кырсыктарга кабылып, оор жаракат менен ооруканага түшүшкөн. Жүргүнчүлөр жол эрежесин бузуп, жолдун ортосунан өткөндөрдүн 46-сы ооруканага түшүшкөн. Республика боюнча жаш балдардын авто кырсыкка учуроосу да былтыркы жылга салыштырмалуу саны өскөн. Ошол себептен Ош шаардык жол көзөмөлдөө кызматкерлери тарабынан 20 августтан баштап 1 ай бою абайлагыла балдар аттуу рейд өткөзүлүүдө. Көңүл бургула балдар деп мына 1 сентябрдын ачылышына карата мына өткөрүп атабыз. Бул Кудай кааласа жакшы ниеттер бар. Сиздер аркылуу газета, журнал, газета, радиолор аркылуу бүт элдерге жеткизебиз. Бүт ушу мектептерде, башка окуу жайларда биздин жол кайгылуу кызматынын кызматкерлери бөлүнөт бардыгы. Ошол жерлерде линейка болобу, чогулуштар болобу бардыгына катышышат. Ал жерде жол кырсыгын сактоо боюнча жана алдын алуу боюнча лекция беседалар өткөрүлөт. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан шаардын аймактарына кара куурай аталышындагы операция жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу аталган башкармалыктын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Операциянын негизги максаты маң заттын жайылып кетүүсүн жана колдонууну билген жарандардын пайдаланып алууларынан сактануу болуп саналат. Бүгүн Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн кызматкерлери Жапалак айылында болушуп, ал жерден 1,5 тоннага жакын кара куурай ооруп өрттөштү. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын алдын ала түзүлгөн иш мерчемин негизинде ушу Ош шаарынын аймагында учурда кара курай деп аталыштагы атайын алдын алуу иш чарасы жүрүп жатат. Бул иш чара
19 августтан 25 августка чейин уланмакчы. Учурда ушу иш-чаранын жүрүшүндө алгачкы 2 күндө эле ушу Ош шаарынын аймагынан жалпысынан 2,5 тоннадан ашуун жапай өскөн кара курай алынып жок кылынды. Бул иш-чаранын негизги максаты бул оперативдүү алдын ала иштер болуп саналат. Анткени бул негизинен баягы калктуу пункттар жашаган жерде дагы өскөндүктөн алар баягы жаш балдар түрдүү максатта чегип көрүп анан ушуга берилип кетпесин, алынып кетпесин деген максатта ушундай иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Иш-чарага айыл башчылары жана аймактык кеңеш өкүлдөрү да катышууда. Операция 16 августтан 25 августка чейин созулат. Буга чейин шаардык ички иштер башкармаларынын кызматкерлери тарабынан Амир Чумур жана Достук аймактарында жүргүзүлгөн. Иш-чаранын негизинде 2,5 тоннага жакын кара курай өрттөлгөн. Адистердин айтымында маңзат көп жылдык өсүмдүк болуп эсептелип, көбүнчөсү суулуу аймактарда өсөт. Мадина мектеп окуучусу. Ал адабият сабагынан көбүнчө ырларды көркөм окуганга кызыгат. Өзү да ыр жазып турат. Ал Ош шаарында түзүлгөн Илхам искусстволук клубунда алгачкы ирет катышууда. Bu yerda uchrashuv borishini ustoz aytgandan keyin shoirlar bilan uchrashishdi, ular bilan til topishdi, keyin she'r yozishdi, yangicha yo'llarini o'ylab topishdi, ulardan o'rganish uchun keldim bu yerga. Сүрөтчүлөр, акындар жана жазуучулар сыяктуу өнөрпөз адамдардын клубу өткөн кылымга барып такалат. Илхам клубунун ачылуу тарыхы акын Усмон Темир мындайча баяндайт. Endi mana hozirgi avtovokzalimizda yonida bir maktab bo'lardi. Maktab 25 yillik dedik. Choyxonada o'tirsak, choyxonada o'tiramiz, to biz gapiga berilib ketib, choyxonachilar ketish kerak. Bechoralar kelib, u yoqqa qarashadi, bu yoqqa qarashadi. Endi oxiri chidamasdan aytishadi, akalar, bizda ham uyimiz bor, ketaylik dedi. Endi biz aytdikki, to'xta, ana shu maktabdan olmasam o'qigan, boshqalar ham o'qigan. Shu maktabdan endi biz bir to'garakcha qilib oldikda o'zimiz. U maktabda keyin endiki institutdan bir xona so'radik, berdi. Botir Akramov bor edi, o'sha odam Muhammad Usmon Azizov domla bor edi. O'shalar katta odamlardi, bizni klubimizga kelardi. Бүгүнкү күндө Илхам клубунда Мадина сыяктуу жаш чыгармачылыктан сырткары Кыргызстан өзбек адабияты жана маданиятка өз салымын кошкон кызматкерлер да катышууда. Алардын бири акын жана режиссер Конижан Холматов. Ал тарыхый белгилүү акын Шафкат Рахманды өрнөк тутат жана 21 кылымда да клубтан ошондой мыкты акындардын чыгуусун күтөт. Uning ustozlari Osmon Temur, Poldosh Mirzo, Mirzohid aka, Xudo rahmatli va boshqa katta ijodkorlar ana shu narsani boshlab berdi. Ana shu yerdan parvoz qilib Shavkat Rahmon butun o'zbek she'riyat dunyosini, osmonini qoplab ucha oldi va o'ziga yarasha va hammamizga yarasha katta ulkan adabiyotni bizga meros qoldirib ketdi. Ар бир айда өткөзүлүүчү клуб жыйынында маданий жаңылыктардан, санаттардан жана маанилүү окуялар талкууланып, жаңы чыгармалар менен тааныштырылып турат. Адабиятчылардын айтуусуна караганда, чыгармачыл чөйрөдөгү адамдар үчүн бул жыйындын мааниси зор. Илхам клубунун кайта ташкил топушу, умуман shu klubda mana bunday ijodkorlarning yig'ilishi bu katta bir ijodiy yutuq, ijodiy voqea, yaxshi bir voqea deb hisoblayman. Sabab ijodkorlarimiz o'zlaricha ijod qilishib, ularning ijodiga bir xolis baho beradigan odamlar yo'q bo'lib ketdi. Sabab hamma o'zini ijodini o'zicha baholaydigan bo'lib qoldi-da. Shunga endi baribir ko'pchilikda o'rtasida shu yozilgan asarlar, jumladan she'rlar muhokama qilinsa, ijodkorga yutuq bo'ladi, u o'sadi u. Эскерте кетсек, 60-жылдарда негизделген Илхам чыгармачыл клубу кайрадан түзүлүп, ар бир айда Бабур театрында өз жыйындарын өткөрүп келүүдө. Клуб акын, жазуучулукка кызыккан чыгармачыл адамдарды кабыл алууда. Август күнү Ош шаарындагы Бабур театрында жаңы спектаклдин бет ачары болуп өтөт. Аталган жамаат актерлору бүгүнкү күндө ачылуу аземине кызуу даярдык көрүшүүдө. Men unaqangi maydakash emasman. Buni olaveraman. Эки байга бир маалай аттуу комедияга жаш актер Элхам Ахмат да катышууда. Buни meni zimmamga yuklashingiz mumkin. Men buni qoyilmaqom qilib
ado etaman. Анын айтымына караганда, литвалык режиссердун тажрыйбасы артында, актерлордун кызыктыруусу артында көрүүчүлөргө жеткиликтүү тамашалар ишке ашууда. Бул спектакль биз үчүн да, көрүүчүлөр үчүн да жаңылык болот деп үмүт кылат жаш актер. Bu juda ham katta spektakl. Bu dunyo bo'yicha jahon arenalarida juda ham bir o'zini o'rni bor spektakllardan biri hisoblanadi. Bu spektaklda menga Trufaldinho, ya'ni ana shu bosh rol tegdi. Menga shukrona keltiraman. Repetitsiya jarayonlari juda ham hozir qiyin kechyapti. Ayniqsa bizning teatr uchun bu juda ham katta yangilik va bu yo'nalishda, bu janrda bizning teatrda birinchi marta spektakl qo'yilyapti. Shuning uchun bizga yangilik bo'lganligi sababli juda ham ozgina qiynalyapmiz, lekin xudo xolasa bir yaxshi bir nima desam bo'ladi? Yaxshi yutuqlarga erishamiz va bundan bizning xalqimiz, butun dunyo, butun jahon ko'rgan spektakllarni bizning xalqimiz ham ko'rishi haqqilari bor va xudo xolasa ana shularni bir urovingida yetkazib hammamiz ijro etishga harakat qilamiz va bundan ham xalqimiz biz zavqlanib, xursand bo'lib, maza qilib chiqib ketadi degan katta umidimiz bor. Rejissor Нурлан Асанбековдун аракети менен ишке ашырылып жаткан долбоордун негизги максаты Кыргызстандагы режиссерлор менен чет өлкөнүн режиссерлордун тажрыйбаларын алмаштыруу болуп саналат. Бул тууралуу Бабыр театрынын башкы режиссеру билдирди. Балтикадан Султан Ибрагим театриga ham kelib bir spektakl qo'yib ketishdi. Bir yigit kelib Deli raqslari degan shu proyekt bo'yicha bizga ham hozir Latviyadan shu Tomas Yashinkavs degan yigit kelib bizga spektakl qo'yyapti hozir. Endi taniqli dramaturg, jahon klassikasidan Carlo Goldoni'ni ikki boyga bir malay asarni sahnaga olib chiqyapti. Bu komediya, juda ko'p teatrlar bu spektaklni qo'ygan, kinolar ishlangan, klassik asar bo'lib qolganligi uchun ham bizga shu tomonlama jahon adabiyoti, jahon dramaturgiyasiga qayrilganimiz bizga quvonarli hol. O'ziga xos ish olib boryapti bu yigit. Yosh bo'lishiga qaramasdan tajribaga ega, o'z yo'liga ega rejissor ekan. Teatrimiz uchun beradigan foydasi o'sha hamkorlik qilayotganimiz sababi bu rejissurasi qandoq, jahon klassikasiga munosabatlarimiz qanday bo'lyapti. Endi ozmi ko'pmi oz mehnat qilyapmiz. Juda oz fursat qoldi. Nasib qilsa 30-larga premyera qilmoqchimiz. Kimligimni aytsam men Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 48 тыйында түздү. Евро 64 сом 83 тыйын. Россия рублі 1 сом 46 тыйын, Өзбек сумы 2 тыйын, Тажик самонеси 10 сом 15 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 22 августта жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен областында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус. Ош областында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36. Жалал Абад областында да түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус. Нарын областында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Талас областында түнкүсүн 11-16, күндүз 31-36 градус. Ысык Көл областында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус. Чүй областында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37. Бишкекте 22 августта жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 35-37 градус болот. Ошто 22 августта жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 33-35 градус болот.